биринчи суроо башкалар сыяктуу эле талапкер болуп катталып Багыт партиясы менен баратасыз. Эмне үчүн Багытты тандадыңыз? Анан талапкер болуу максаты дагы бир өзүнчө себеби болсо керек да. Ооба, туура айтасыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Мен Багыт партиясына талапкер болуп, Жогорку кеңешке өзүмдүн талапкерлигимди коюп аткан себебим Багыт партиясында тажрыйба алуу, чет мамлекетте иштеп келген, өтө жогорку билимдери, политолог, социолог, ушундай аналитик жакшы балдар бар экен. Ошолорду көрүп, анан кийин мен дагы ошолор менен чогуу болгонду туура көрдүм. Анын үстүнө мени дагы ошол жака баргын, сенин көтөргөн көйгөйлөр өтө актуалдуу, анан ошолорду чечиш керек деп айткан адамдар болду. Өзүм да ойлонуп көрүп, ушул бул көйгөйлөрдү мен айтпасам эч ким деле айтпайт го деп ойлодум да. Себеби мен ушул көйгөйдү көтөрүп аткан медицина кызматкери көргөн жокмун. Ошон үчүн баратам Багыт партиясы менен. Ал жерде жаштар экен, ар жагында жанагындай мындай акчасы менен колдоп, анан мындай регулировать эткен эч ким жок экен. Өздөрү чогулган экен. Ошон үчүн ушул партия менен барсам мага туура болот деп эсептедим да. Акча болсо да өзүнүн тажрыйбасына, алган билимине, мекенчилик сезими түрткөй бераткан өңдүү. Ооба, патриот балдар экен. Мен дагы өзүм мекендин патриотумун. Кудайдын астында көп сооп таба турган жакшы иштерди кылып кеткенге өзүмдүн максатым бар. Ошон үчүн мен ушул талапкерлигим болгон туура деп эсептейм. Эми сиз эгерде барып калсаңыз, депутат болуп шайланып калсаңыз, кайсы маселени көтөрүп чыгасыз? Мен өзүм кесибим педиатр, медакадемияны бүткөм. 20 жыл биздин өзүбүздүн западный медицина боюнча 20 жыл стажым бар. Семейная медицина, психонаркология, туберкулез, ВИЧ менен иштеген. Андан сырткары Кытай медицинасына билим алгам. Академия, Китайская академия моксы иглотерапия деген 2 уровеньде өтүп, ошол жаңы көз караштагы медицинаны, альтернативный медицинаны дагы биздин медицинага реформа катары киргизгенге бизге муктаждык бар деп эсептейм. Ошон үчүн мен медицина тармагынын көп реформа кыла турган жакшы өзүмдүн проектлерим бар да. Ошону ишке ашырып, ошо долбоорду сунуштайт экенсиз демек, э? Жакшы. Мен муну азыр эле ойлоп тапкан жокмун. Мен көптөн бери эле түзүп чогуу иштеген командам бар, аябай профессиональный. Мени колдогон медик адамдар бар. Ошон үчүн ишке ашат деп ойлойм. Элге жагат, элге пайдасы өтө көп. Элдин чөнтөгүнө азыркы кымбатчылыкта чөнтөгүнө өтө акчасы чөнтөгүндө кала турган, чоң эле сумма чөнтөгүндө кала турган жакшы медицина, медицинский туризм деп коет. Наоборот, биздин кыргызстандыктар башка өлкөлөргө барып операция жасатпай, башка өлкөлөргө барып ошол жактын медициналык тейлөөсү жакшы болгондон барып атышпайбы? Биздики ошол андан дагы жакшы уровеньге көтөрүлө турган мүмкүнчүлүгү бар да биздики. Анан ошол медицина тармагында мен мисалы үчүн айтып кете турган жогорку технологиядагы оборудованиелерди алып келүү, медициналык кызматкерлерди чет мамлекетке алып чыгып, ошолорду окутуу, алар менен баягы кызматташтык кылып, жакшы жогорку билим берүү. Андан сырткары менде дагы именно медицинада азыр бизде жок, бирок ошону көтөрө турган профилактическая медицина, жанагы өнөкөт оорулардын алдын ала турган нутрициология деген, психолингвистика деген жаңы илимдерди киргизиш керек. Ошолорду биздин медакадемиянын программасына киргизе турган болсок, өтө жакшы болот да. Анан азыр актуалдуу, бирок бул жөнүндө эч ким азыр ойлоп маселени көтөрө элек. Дагы бир чоң маселе бар. Бул 50ден аркы, 50ден өткөн адамдардын, небереле чөбөрөлүү болуп менин возрастымда болуп калган адамдар пенсияга чыккандан кийин, азаттуу үй салууга чыккандан кийинки курактагы адамдар үчүн. Ошо туура айтып атасыз. Пенсияга чыккандан кийин
балдарына байланып калып, өзүнүн ден соолугун караганга эч бир мүмкүнчүлүгү жок. Анан биздин мамлекет дагы ошону биринчи орунга коюп, камкордук көрмөйүн ал адамдарга. Бул маселе чечилбейт. Бул жерде чечилбей турган маселе, себеби мына биздин мигранттар балдарды таштап коюп ошол ата-энелерине. Анан өзүн баягы акча таап атам деп атат, бирок ошол ата-энесине акча төлөп, чоң зарплата төлөп бериш керек да, бирок бул көйгөйдү антип чечпей, мамлекет тарабынан баягы карылардын өзүнүн бала бакчасын түзүш керек деген, карылар бакчасын түзө турган бир жакшы программабыз бар. Себеби карылар ушул возрастта өзүнчө жалгыз калат экен, кичинекей балдар менен алардын көйгөйүн, алардын сырын уга турган, алар менен кеңеш сүйлөшө турган адам калбай калат экен. Аларды өзүнчө жана карылар бакчасы баягы супер современный оборудованиелер менен камтылган, ошол жерден дарыланып, массажын алып, көңүлүн көтөрүп, өзү курактуулар менен жакшы коомчулукка аралашып, коомчулукка аралашып, баягы чогуп кетпеш керек да. Мен эмне үчүн бул маселени көтөрүп атам? Себеби мындай да, булар деген адамдын психический здоровье деген бар да. Депрессия болушат да, буларчы. Депрессия болуп, өзүнүн мурдатан берки коюп келаткан дагы бир максаттары бар, ишке аша элекчи, ошолорду реализация кыла албай, анан ушунчалык бир нереализованный болуп өлүп кеткен адамдар толтура. Мен өзүм ата-энем деле ошо 30 болду, себеби биз дагы билген жокпуз, биз ал кезде биз да балдарыбызды караш берели десе, биз дагы балдарыбызды берип койгон. Ар бирибиздин башыбызда бар нерсе да, бул көйгөй, чоң көйгөй. Анан ошол мен өзүм семейный медицинада иштеп жүргөн кезде, депозит менен иштегенде, ушу айылда жүргөндө, ушу үйүнө барып консультация алганда карыларды алып барып тигил жака курортко алып баргыла, бияка курортко алып баргыла, мындай болгула десе, алардын пенсиясын балдары алышат, бирок ошол аптекадан арзан эле дарыны алып келип бербесе, аларга камкордук жок. Биз карыларды такыр эле унутуп койдук да. Карылардын тагдырын, кийинки жашоосун, алардын жашоосу жоктой да. Ошо балдарды неберени ойлой берип, ал кара адам өзү калып калып атат. Кара адам өзү калып калып атат, кароосуз калып атат, мындай үйүндө баягы эмеге чыгып калгандай да. Баягы жарактан чыгып калган адамдай болуп, бир түрткөнчүк болгон, ушундай болуп, психологический оору. Ошондой учур болуп калып атат да, кездешип атат коомчулукта, Ар бир семьяда бар. Мен аны ошондой деп эле айта алам, себеби ар бир семьяда, себеби деген эч кимди буга күнөөлөгөнгө да болбойт. Турмуш ошого алып келип атат. Кыргыздардын жашоо турмушу азыркы кыйынчылык, кымбатчылык, бири-бирине жардам берейин деп атышат, бирок бул көйгөйдү чечпесе болбойт да. Булар ошонун негизги маселе катары да каралган. Негизги маселе. Эми ушул маселени дагы сиздер алып чыксаңыздар, ошо коомчулукта бир жакшы бир көйгөйлүү маселе чечилген болот экен. Эми сөзүбүздүн соңунда сиз шайлоочуларга карата, талапкерлерге кандай кайрылууңуз бар? Талапкерлерге карата менин кайрылуум, ким кандай маселени көтөрүп атат, ошого терең маани берип, анан жана мен барбайм, анан мен бардыгына каршымын дегендей кыска ойлуулук кылбай, жан дүйнөңүздөр менен программаларын карап, ким сизди кызыктырса ошону шайлаңыздар. Себеби бул сизге гана, мага керек эмес. Мага эмес, бул бүт Кыргызстанга керек. Эгер сиздин добушуңуздан Кыргызстандын тагдыры чечилет да. Ошон үчүн ошого маанилүү, өтө жоопкерчилик менен карап, добушуңузду айтып бериңиздер деп айтат элем. Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун.